Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биз азыр Сусамыр өрөөнүндө, Сусамыр жайлоосунда турабыз. Мен азыр басып турган чөптүн аты чөп эмес, какой-то бир тикенектүү караган экен. Бунун аты төө куйрук деп коет экен. Муну эми кичине сындырганга дагы баягындай неме экен, тикенектүү экен да. Сынбайт да экен. Ушундай бир баягындай неме сыяктуу экен, резина сыяктуу эле бир өсүмдүк экен да. Мындай нерсең дагы булкулдап турат да. Муну депутаттар да бир канча жол көтөргөн. Бул кантип жок кылыштын жолдорун. Союз мезгилинде бул Сусамыр өрөөнүнө жанагындай кукурузный самолеттер менен дары сеп жок кылчу экен. Өткөн сазыктагы депутаттарыбыз айтып атат, ушул дары менен жок кылышыбыз керек депчи. Мен ойлойм, бул дарынын бир нечеден зыяндуу жактары көп да. Эмнеге зыян дегенде, биринчиден бул жерде топуракты жок кылат, составын. Ал топурак кайра өзүнүн калыбына келиш үчүн 5-10 жыл, 20 жыл өтөт да. Экинчиден, мына жерде канчалаган мал жаныбарлар оттоп жүрөт, тегерегинде чөптөрдү жеп, аларга да зыяны тиет. Үчүнчүдөн, ошол эле жамгыр жааганда ошонун суусу, химический зат, Сусамыр суу сагат, ошого барып кошулат. Аны биздин өзүбүздүн эле жарандар ичет. Ушул жагынан зыяндуу жактары көп. Эгерде муну Кытайдын туугандарга берип кое турган болсок, Кытайлар эчак эле муну жок кыла турган техниканы ойлоп тапмак. Жылдан жылга көбөйүп кетип жатыптыр. Азыр мына тегеректи карасаңыздар, бүт бардык жерлерде ошондойлор. Муну жылкы да жебейт экен, уй дагы жебейт, кой дагы жебейт экен. Зыяндуу чөп басып кете турган болсо, Сусамыр жайлоосу жок болуп кетүү коркунучунда турат. Ошондуктан бардыгыбыз биргеликте муну жапатырмак, хотя бы бир четинен болсун да жулуп жок кылыш керек деген ойдомун.